Assalamu алейкум, ак калпактуу агалар, ак элече кийген апалар, эже сиңдилер. Мен бүгүнкү күндө сиздерге ушу Кыргызстанда болуп жаткан чоң мүмкүнчүлүктү сиздерге айткым келип отурат. Сиздер үчүн алгач өзүм тааныштырып кетсем, мен Миңбаева Кимякан, ушу Ноокат районуна караштуу Платов айылында жашаймын, жашым 52-де. Мен ушул ысматендириш компаниясына өтөгө таш аркылуу келип калганмын. Мен бул ысматендириш компаниясына келип ушу операция болот деген жерден ушу Корсепс аркылуу Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө аябай ден соолугум чың, ушу ден соолугум таап отуруп эле көптөгөн адамдарга кайрымдуулук кылып, себепчи болуп ооруларга Алланын алдында чоң соопчулук иш кылып жатабыз. Ушул компанияны мен сиздерге айтып кетейин дегеним, мен мурда базарда отурат элем. Базарда отурганды баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Биз акча тапкан менен ден соолукту аябай жоготот экенбиз. Ушул жерде мен базарда отуруп өзүмдүн ден соолугумдан кеткенимди байкадым. Анан убакытты кайда кеткенибизди биз билбей эле жумшап кетирип койт экенбиз. Сода болбойбу ошол жерде таш жайбы, кар жайбы, жамгыр жайбы ошол жерде эртеңден кечке отуруп бул кайталанып эле турат да, базардагычы товар алабыз, кайтаны беребиз. Ушинтип биз өзүбүз эч качан эркин сезбейт экенбиз. Мен ушул компанияга келип ден соолук тапкан аркылуу эле мен өзүмдү эркин сезип калдым, акча агымын түзүп калдым. Үй бүлөмө да кеңири жол, убакыт бөлүп, анан өзүмдү ким экенимди мен аябай жакшы таанып калдым. Ошондуктан мен сиздер баарыңыздарды ушул компанияга чакырып кетемин. Ошондой бул компанияда мен келип алып туруп дагы кошумча эмне таптым. Мен мурда Адаби китептерди окусам, азыр мультимиллионерлердин китебин окуп, өзүмдү алдыга жашоо турмушумду оңдош үчүн, жашоо турмушумду өзгөртүш үчүн, эртең балдарыма бактылуулукту таштап кетиш үчүн мен ушул компанияда аябай эмгектенип жатамын. Бул компанияга келсеңиздер эч качан өкүнбөйсүздөр. Бул ден соолук тапканча эле акча таап, аябай билимдерди алсаңыздар болот да. Мен баарыңыздарды ушул компанияга чакырып кетемин. Бул жерге келген адам эч качан өкүнбөйт. Эртең биз Аллахтын жолунда дагы соопчулук иш жасап койт экенбиз. Көптөгөн адамдардын ыраазычылыгын алат экенбиз. Мен ошондуктан ушул компанияга алып келген Рустам Солтоев Кимбилетовичке, ушул мага себепчи болуп калган Бегимай Ашимовага, ушул түштүк районуна алып келген Айнагүл Саламбаевага, Гүлмира Акимовага, Назгул Абдазовага, бизге билимдерин берип жаткан Зияда Жоробаевага, Элмира Камаловага аябай чоң ыраазычылык билдиремин. Мен сиздер баарыңыздар ушул компанияга келип, элдерге, Кыргызстанга кошо жайылтышты мен каалап кетемин. Ойлон Кыргыз, ойгон Кыргыз деп айтамын. Ала кушту атынан аташ керек, адамсынбы адамча жашаш керек, жакшы жашоо өзү эле келбей тура, жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек, жасаш керек, жашаш керек. Келиңиздер Кыргыз элим, баарыбыз ушу Кыргызстанда чыгып жаткан, тарыхта биринчи болуп жаткан ысматендириш компаниясына келиңиздер, чогуу иштейли, көпчүлүк кыргыздарга мүмкүнчүлүк түзүп жардам берүүгө мен сиздер баарыңыздарды чакырып кетемин.